Бишкекте мамлекеттик тил күнүн утурлай түрк тилдүү элдердин эл аралык тил форуму жыйынтыкталып резолюция кабыл алынды. Иш-чарада Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов ааламдашуу доорунда боордош элдердин тил, дил, маданият боюнча жакындашуусу өз жемишин берерин белгиледи. Мындан тышкары форумга Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев, түрк тилдүү мамлекеттердин аксакалдар кеңешинин мүчөсү Медеткан Шеримкулов, Түрксойдун башкы катчысы Султан Раев, Түрк маданияты жана мурасы эл аралык фондунун президенти Гүнай Эфендиева, эл аралык түрк академиясынын президенти Шахин Мустафаев, 11 өлкөнүн илим жана маданият өкүлдөрү катышты. Форум президенттин администрациясы, Түрксой эл аралык уюму жана мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын демилгеси менен ишке ашты. Бөлөк өлкөлөрдө бир кезектерде бириккендер ажырап атат. Өзүңүз баштабадыңызбы? Муңда бирикпегендер биригип атат. Түрк элинин табияты, тарыхы ушундай. Европалык элдерден башка, менталитетибиз башка. Алар материалдык байлыктын негизинде бириккендер. А биз духовный, ички жан дүйнө байлыгынын негизинде биригип атабыз. Ошондуктан биздин биригүүбүз узак болот деген ишендим.